Мына ошентип жаз да келди. Көпчүлүк күтүп эңсеген жаздын алгачкы күнү. Ызгыган буроон чапкын, улуу уңшуганы менен баары бир алсыз. Ал анткени табигаттын таажылуу мыйзамы өз өктөмүн кое бербес анык. Ошон үчүн да болсо керек, адам баласы кай мезгил, кай учур болбосун унчукпай баш ийүүгө милдеттүү өңдүүбүз. Антпегенде мезгилди алмаштырып коюуга кай эркибиз бар. Тек гана кең аалам ичинде колубуздан келгенин жасап, аны буга жамап, бай болоюн деп ала салдырып, кайра анга түшүп, арам оокат жакса адырга чыгып, айтор жашоо кечирип келебиз. Энелер аял заты дал ушундай жашоонун урагыс чеби, эрбес мөңгүсү, шаңкайган алатоосу болсо керек. Кандай учур болсо дагы энелер тынчтык, акыйкаттык үчүн деп тилек кылышат. Балким ошол асылдык касиетке эгедер болгондугунан уламдыр өзгөчө ыйык жан делип калганы. Жадыраган жаз менен кошо 8 март майрамында чогуу келет. Баардык энелердин кучагы гүлгө, көкүрөктөрү асман белжиген таттуу кыялга, жүрөктөрү сүйүнүчкө толтурса гана болгону. Бул күн деле жөн жерден келе калган жок. Клара Сеткен жалаң аялдардын эмгек укугун коргоп, 8 сааттык иш күнүн камсыздап берген. Байыркы Римде да аялдар күнүн белгилөө үчүн марафондор өткөн. Аларга күйөөлөрү атайын камкордуктарды көрүп, ал тургай күңдөр да эркин эс алууга жетишкен. Веста кудайынын храмына сыйынышкан. Ал эми 1857 жылы 8 мартта Нью-Йоркто нааразычылык болуп, 1908 жылдын ушул эле күнү аялдар иш таштап, 1909 жылы Америкада февралдын акыркы жумасында аялдардын улуттук күнү белгиленген. 1910 жылдан бүткүл дүйнө жүзү боюнча аялдар эзүүдөн кутулуусу керек деген ураан чыккан. Тарых барактарына кылчайып карасак, 101 жылдан бери майрамдалып келе жаткан энелердин, эже сиңдилердин улуу күнү, жаз көктөмү кимге болсо ыйык сезилет.
Жаз көктөмү жаз илебе, энекемдин алмашкыз жытына тең. Куштар сайрап, булбул тилбезеп, дей койчу, жан дүйнөңө бүлүк салып турган учур, энелердин да жүрөгүнө сүйүнүчтөн түркүн оймо чиймелер тартылып турса деген гана тилек. Тумаева Нуриза Төлөсүновна эжекебиз дагы кубанычтан жүз албырып, ой кыялы жазгы желаргыдай ойноок тартып, иштеген ише эли журту менен сыймыктанып турат. Ананда сени сыйлап урматтап турган элиң болсо, андан бетер сонун эмеспи? Жашооңдун бөксө жери жоктой туюлуп, канат байлап учкуң келип, дагы бир жакшы үмүттөргө бел байлап, артымда айтаарлык из калтырсам деп, эт бетиң менен кетип, иштеп каларыңдар рас эмеспи? Аялзатынын жаратылышы да өтө сырдуу, миңгирдуу, ачылбаган сандыктай небир кыялдар, ойлор. Ачып окуп, көңүл кушун таба билсе, мына ошондо бакыттын эшиги ачылган болот. Жақсы болды, өте чөй бала, аяна бері қараға. Кетірені біз удалаш туро, башқаша айтқанда удалаш қимал әрекеттерді жасаймыз. Арзамағына. Қималдайды. Қолдарды жүйті аламыз. Удалаш. Аны жакшы жалдайбыз. Эжейлердин майрамы менен куттуктайм. Биринчи кезекте ушул бардык эле мектепте Кыргызстан боюнча ушундай да теги эжейлер көп да, эжейлердин саны көп, агайлар аз. Бирок эми ошол эжейлер чоң күч болуп, ушул жаш муундарды тарбиялоодо, өстүрүүдө, келечекке багыт берүүдө көптөгөн иштерди жасап атышат. Эжейлерибиздин үйдөгү жумушу дагы жетишерлик болот. Үйгө да жетишет, ушул мектептеги өзүнүн жумушуна да жетишет. Бардыгына ыраазычылык билдиришибиз керек. Бүгүнкү майрам менен бардык Кыргызстандагы мугалим эжейлерибизди куттуктайбыз. Чың ден соолук каалайбыз, узун өмүр, анан иштерине ийгилик каалайбыз. Азыр эми биздин Тумаева Нуриза Төлөсүновна эжебиз боюнча география мугалими 8 жыл стажысы менен иштеп атат. Бул эжебиз эми келгенде эле өзүнүн өжөрлүгү, тактыгы, анан чыгармачыл изденүүчүлүгү менен айырмаланып турат. Чындыгында көптөгөн ийгиликтерге аз учурда жетишип келе жатат. Көптөгөн олимпиадаларда орундар келинип, райондук, областтык олимпиадаларда орун алып жүрүшөт. Эжебиздин өзүнүн азыркы жаңыча инновациялык методдорду колдонуусу дагы артыкчылык десек болот. Интерактивдүү доска менен иштегенди, интернет менен иштегенди, жаңы программаларды өздөштүрүү боюнча алдыңкы сапта келе жаткан эжелерибиздин бири. Чындыгында эжебиздин ишине ийгилик каалайбыз. Өтө бир зор талап менен, зор чыгармачылык менен, изденүү менен иштеген эжебиз да. Ийгилик каалайбыз. Эжебиздин жолу шыдыр болсун, дагы көптөгөн сыйлыктарга жетсин деп тилек кылабыз. Ошо чындыгында грамоталар менен сыйлоо эми болгон стимулубуз ошол. Мектептики өзүдө бюджет жок болгондон кийин мектептин, айыл өкмөтүнүн, акимчиликтин грамотасы, районунун грамотасы менен сыйланышат. Эл агартынын отличниги наамына жетсин деген тилек кылабыз, эл мугалимине жетсин деген тилек кылабыз. Ийгилик каалайбыз, ден соолугу чың болсун, өмүр узун болсун. Биздин жаш кадрларыбыз өздөрүнүн чыгармачылыгы менен, таланты менен, азыркы балдарга интерактивдүү методдорду колдонуу менен билим берип келатышат, берип атышат. Анан ушулардын арасында өзгөчө өзүнүн кесибин сүйгөн, өзүнүн чыгармачылыгы менен ар тараптан калыптанган, изденген эң күчтүү кадрларыбыздын бири ушул Тумаева Нуриза. Биз ушул Тумаева Нуриза эжебиз менен сыймыктанабыз. Анткени бул эжей кандай гана коомдук иштерде болобу, конкурстарда болобу, олимпиадада болобу, баягы алдыда жүрөт да, алдыңкы орундарда. Бир эле өзүнүн сабактарында эмес, бул өзүнүн классында да, класс жетекчи, ошондо да бул окуучуларды алдыга алып жүргөн. Башкача айтканда, өзүнүн девизи алдыга жолу, алдыда деген девизди иштейт да.
Анан эми мен буга мисал катары ушул Нуризанын күчтүү экендигин биз ушул Тоң райондук семинар болду. Калыптандыруучу балоонун технологияларын колдоону деген темада. Ошондо ушул Нуриза өзүнүн классында жолдо жүрүү эрежелери боюнча ачык тарбиялык саат өтүп, анан райондогу келгендердин алкоосуна татып, анан областка жарады. Мына ошол областтан бул эже сабак өтүп келип, аяктан дагы дипломдун ээси болуп келди да. Андан кийин мына жакында эле ушул 2021 жылы февралда дагы райондук семинарда кластердик мектептин арасындабыз. Ошондо дагы бул семинарда дагы Нуриза география сабагынан ачык саат өтүп, мына ошондо дагы райондук өкүлдөр тарабынан абдан жакшы деген деңгээлде бааланып, анан мунун ишин ошо жайылтылсын деп айтылды. Бул Нуриза өзү бир эле ушу сабакта эле эмес, конкурстарда алдыда жүрөт. Ошондой эле бул олимпиадада дагы 2-нчи орунду, география сабагынан дайыма алдыңкы орунда жүрөт, 2-нчи орунду багындырып жүрөт. Биз ушул Нуриза менен сыймыктанабыз. Анткени бул өтө күчтүү кадрлардын бири. Андан сырткары ошол Тумаева Нуризаны бир эле сабак менен чектелбестен Нуриза биздин мектепте 3 бирикме бар. Тагилимдер Усулдук бирикмесинин жетекчиси. Мына ушунда дагы өзүнүн бирикмесиндеги мугалимдерди алдыга чыгарганга аракет кылып, иш кагаздарын баарын тең ошо тыпырайтып, ушул бирикмедегилер дайыма алдыда жүрүшөт. Мен бул Нуриза менен сыймыктанам. Жана бул ушул жаш кадр келечекте ушу биздин мектептин атын чыгарып, анан ушу биздин мектептин жетекчиси да болот деп мен өзүм ишеним. Нуриза Коңурөлөнгө келин болуп келген күндөн мыкты келин, мыкты эже атанып келе жатат. Өзүнүн жөнөкөйлүгү, кичипейилдиги, кеңпейилдиги, эмгекчилдиги, ичине кек сактабаган кеңпейилдигин үй бүлөсү, өмүрлүк түгөйү Мирлан Маткенов эле эмес, бүтүндөй өрөөн баалайт. Мирланды айыл өкмөтүндө белгилүү адис, социалдык коргоо жаатында айылдын көйгөйүн алаканга салгандай билип баарына камкор. Мына ушул түгөйлөрдүн жакшылыгынан улам чоң атасы Бакирдин ата 91 жашка чыкса керек. Дегенибиз көңүлүн жубатып, даамдуулап тамак берип, сылап сыйпап, ак жаздыга жаткырып, кароода адамга дем күч болсо керек. Ата келип кабак кашын карап турушат, ак батасын берип алкап, баарына ыраазы аксакал күйүлүү күчтө. Колунан келишинче жардам берет, акыл кеңешин айтат. Анан дагы өзүнүн кайната кайненесине, 4 абысынына акыл кошчу, ынтымактын ордо башчысы. Кичинекейинде муну бул экөө кайдан табышып алганын билем, табышып алды. Анан бунусу кийин чоңойгондон кийин сесиликке кетти. Келин келип мугалим болуп иштеп атат. Жаман эмес. Бар менен жакшы, мектепте жакшы, өзү абирлүү болуп жүрөт, жакшы жүрүшөт. Эртең менен эрте кетет. Кечинде сабагына келет, даярданат. Кайда түндүн бир тобуна чейин даярданып жүрүп, анан эртең менен кайра сабагына кетет. Келин мени жакшы көргөнү ушул мындан келин жакшы караганда, мында караганда. Чын. Келин тамак берет, чай берет, ата дейт. Убактысында чайын берет, убактысында эметет, кийимди болсо бүтүн жууйт, төшөнтүнү салып берет, эртең менен тургузат. Ушул, ал бул эртең менен кетет деле кетет. Болду, андан башка эчтеке жок мындан. Чын. Келин баарын өтөт. Менин келинимде келин жок, жакшы. Өзү адам кетчиликтүү. Бана bu kayır yerinde üyeleri göbelerde yüzüyoruz. Üniversite bunun korkutusu atıp nurada. Geldiğinde bir sağandarı vardı. Hay balam, ey ulan, sen şu ülke geldin. Sen ağa jakşı oldun, ağa tuğan ağını bala bakırana jakşı. Al dürgünüm, bir de yaz dürgünüm. Oşalar çıkayım çoğuyat, çoğuyat. Ana ulu şeylet, kişi gelet. Şularga sıyılıp jakşı dürgünüm. Kavağım kaşın debe. Dep, baldar demedik. Hazır uşuğun geçeyini şu
Ya usulüge de bağırdı. Milyon okada da benim baldarım var. Alar gelet usulüge. Karakolda var olan var. Bor gelet usulüge. Onun usulüden bağırdı, usulüden taradı. Hadi Kuday yaxşı dedim versin. Özüm yaxşılığını ettim. Hem gelin aytып olsak жақшылы бардығы için. Жұмыстарынан дағы алдыңғы мұғалімдерде оқабыз. Соған сыймықтан алып келінге. Мен атам аябай жақсы қарайды. Елін қарабаса қайда ушундай болады. Атам қарбайды бір ечағылы. Бардығын жасайды, кийинтет, тамақ ашын уағынан беріп, үйдегі жұмыстарын қоса жасашып, тыштан жасашып, ұйқыға жардам беріп, біз сарайда тұрабыз да. Келгенде ата апа чай ішіп келе. Жоқтан үйге кіріп кеткеле. Шашып баратабыз десек те болбойт. Сыйлайт, сый жакшы. Şu gelin менен сыймыктырабыз баарыбыз. Аба келиндерим деле бар, алар деле жакшы баардыгы үчүн. Келин баарына бирдей болобуз. Жакшы баардыгы. Тияктан ийлерин, байкелерин келишет. Аларды сыйлап күнү келе, түнү келе тамак ашы даяр. Erten менен кеткендер тамак ичип келсе деле, түнүшүндө келсе деле ошо сыйлайт. Тураган авамдар келип турду биякта. Биякта кайным келип турду. Балдарын чоңоюп кыйбат калышты бар. Балым ушул жерде жүрүшөт. Келмейинче кетмейинче жеген күнө барат. Нуриза апам күнө барат деп кичинекейлери. Буларды убагы менен сабакка жиберет. Жумуштарын жасайт өзү окуулары менен. Ошондой эле мен жакшы келип иштерине ийгилик каалайм. Мындан ары дагы өркүндө өсө берсин. Bizdi bayağı sıyragan ошол. Жакшы иштеселер биз да сыймыктырабыз. Кандай болсо да. Эми келиндерим болсо жакшы бар тең. Мен ошо келиндерим менен сыймыктанам. Ошо атамды сыйлап, тамак ашын берип, кийимин таза кармап. Эгер Нуриза мектепке кетип калса, бул кыздары карайт да, кызы тамагын берип батама түшкүчүн. Биз деле ошо алыста турган үчүн баягы анда санда эле келип калабыз мал сал менен ошон. Анан келиндеримдин баарын эле бирдей көрөм. Баары тең жакшы. Эмне дейм эми баарын эле ушу келиндерди билбейм, өзүм эле ушу баары эле мага жакын болуп, мамалап эле турушат баары тең эле. Келген кеткенде сыйлап, баары чоңулуп барып, балдар менен ал акыбалыбызды сурап турат. Мындай эле мен келиндерге деле мындай ашыкча жаман сөз айтпайм, өзлөрү эле сыйлап неткен үчүн. Нуризаны болсо мектепке иштеп калгандан кийин баары эле макташат да, ушун келиндериңиздин баары жакшы, дагы бир келиним ошол жакта чогуу иштешет бул жерде. Алар дагы мугалимдер, бул көчөдө жүргөндөр деле келиндериңиз жакшы аябай деп, өзлөрү сыйга жакшы да келиндердин баары тең. Мен деле ошо иштеринде ийгиликтер болсун, жакшы дагы көп жетишкендиктер болсун, сыйлыктарды алып атат. Өзү баарын элдин алкышына да татыган, тууган тушкандар менен алымдуу, беримдүү бизге кеңешип баарын, биз да булар балдарга кеңешип келиндерге. Ошентип турабыз, ошон үчүн неме болуш керек, жакшы бири-бирибизге мамилебиз түшүнгөн үчүн. Мен буларды түшүнөм, келиндер мени түшүнөт өзлөрү. Мен деле келиндерге катуу айтпайм. Булар да бирөөнүн бүлөсү. Анан жаш кезинде алып эле кийин келиндерге катуу айтып коюш деле туура эмес го. Мирлан менен Нуриза климаты катагал делген айылга бакшак өстүрүп, бал челек кармап үлгү көрсөтүп жатышат. Жаш үй бүлө болсо да далайлар таң берип, алардын бүйрөлүгүнө, тыкандыгына суктанышып, билбегендерин билип, үйрөнүп алсак дешет. Бирөөнүн колун карап жардам күткөндө жадында жактырбаган эки түгөй баарын өзлөрү бүткөрүп алышат. Жаз жарышы унутурлап, ал мөрүктөрүн бутап, карагаттарын карап, айтор тынчалып отуруу деген ойлоруна да келбейт. Эки уул бир кызды тарбиялап, тууруна кондурсак деген атене өзлөрүнүн мурда ошолорду ойлошот. Элдин жүгүн милдетин алып эл кызматында болуп иштеп аткандан кийин убакыт тапканга аракет кылабыз. Жана жумуш эмес күндөрү эрте чыга калып огород жайды карап, мына эми азыр жаз келди, жаздын бир күнкү күнөө бир жылга тете дейт. Ал мөрүктөрүбүздү, карагаттарыбызды, жер жемиштерибизди орундуу кылып айдап өстүрүп, мына бутап албасак кеч болуп калат. Биз өзүбүзгө деле жаз кеч келет, эрте күз түшөт. Ошого карабастан эчтеке өспөйт деп отура бербей, аракет кылып болгон жерден
совет алып сураштырып көчөттөрдү алып келип отургузганбыз Нуриза экөөбүз. Мунун буга алма өрүк көчөттөрүн отургузуу, огороддорду жашылдандыруу, гүлдөтүү боюнча жолдошум Нуризанын эмгеги чоң. Үйдөн эки жактан айтат, мына могуну айдайлы өстүрөлү. Үстүңкү далине болсо эле өспөйт деп отура бербей, өстүрөлү деп. Аябай жардамы совети чоң. Айткандардын баарын алып келип, издеп таап, отургузуп берем. Анан өстүргөнүн, сугарганын, тазалаганын, тырмаганын келинчегим жасайт баарын. Бал челек кармаганды үйрөнүп жатат, окууларына барып келип, ошо бал челекти жакшы өздөштүргөн адамдар менен кеңеш алып, алардан анан быйыл жаңы эле кармап атабыз, буюрса. Жолдошум өзү ушу чарбачыл, алмабактарды, көчөттөрдү отургузуп, баарын иреттеп жөнгө салып берет. Анан колдон келишинче жолдошума жардам берип, балдарым менен аракет кылып атабыз. Анан бал өзү байлык чакырат деп коет эмеспи? Анан буюрса өзүбүздүн үйгө эле тиги пайдасы тийсе деп быйыл ошо бал челекти кармап атабыз. Учурда баары кымбат, бирок ошол көйгөйдү чече билүүнүн жолу эмгектешет. Коңгур өлөң айылы 1924-жылы негизделген. Айлана тегереги саздак болгондуктан, коңгур кургак чөптөр көп өскөндүктөн ушундай аталып калган. Эми минтип жыл өткөн сайын жашыл аймак болуп баратат. Анткени Мирлан менен Нуризада эмгекчил, күйшүкчүл жаштардын көбөйүшү. Айылда улам барган сайын өнүгүп жатканын байкоого болот. Шаарга качып, же чет жактарда иштөөгө деле кызыгышпайт. Балдарын да эмгекке көндүрүштү. Ата-эненин баа баркын эртелеп эле баамдап алышты. Кыз аяна мектептин президенти, үйүндө энесинин оңдолу. Нуриза жардынын энеси жалкоолук. Башыңды көтөрүп элден сураганча, башыңды ийип жерден сура деген накыл кепти жогору баалайт. Күзүндө таттуу шерелерди, кыямдарды, салаттарды өздөрү өстүргөн жер жемиштен даярдап алат. Таза, дарыланбаган азык-түлүк саламаттыкка аба менен суудай зарыл дейт. Балдары апабыздын майрамы менен дешип, гүл сунуп куттуктап, 8 март майрамын өзгөчө баалашат. Апам мугалим болгону мен үчүн өтө бир сыймык, жана ошондой эле апамдын мугалим болгону мага өзүнчө бир таасир берет. Апамды уят кылбайын деп өзүмдү тартиптүү, жакшы алып жүрөм, үлгүлүү окуучу болуп жүрөм. Ошонун бардыгы апамдын тарбиясы. Өзүм үйдө улуу кызмын. Менден кийин 2 иним бар. Апам мектепте иштейт, атам айыл өкмөттө иштейт. Чоң атам бар, 90 жашка келип калды. Апам үйдө көп болгондуктан бардык үй жумуштарын өзүм жасап, баарын жасап турганга аракет кылам. Ошол апам үйдө тартиптүү катуу кармагандыктан баарын өз убагында аткарып, убакытты туура пайдаланганга аракет кылабыз. Апам үйдө мээримдүү эне, мектепте болсо өз ишине так, өз ишин мыкты билген мугалим деп эсептейм. Апам менен сыймыктанам, апамды жакшы көрөм. Нуриза эже адам коом, тарых, география сабактарынан мугалим, жана ал бизге сабак өткөндө аябай сүрөттөр менен аябай жакшы өтөт, жана бизге алардын сабактары абдан түшүнүктүү жана кызыктуу. Биз мугалимди сабактардан кунткой угуп, сабактарды эң жакшы түшүнөбүз. Жана мен жаздын келиши менен бардык адамдарды куттуктап кетем, жана 8 март майрамы менен аялдарды, эжекелерибизди, эжейлерибизди мен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Силерге кааларым узун өмүр, чын ден соолук жана бакубат жашоо каалайм. Нуриза гүл жандуу аял заты. Үй ичин жаздай кылып, гүлдөтүп, өзүнчө бир кооздукту сүйөт. Үйдө да тынымсыз изденип, эртеңки сабакты дагы башка өзгөчөлүк менен өтсөм дейт. Жаш болсо деле бир топ сыйлыктарга ээ болду. Бирок ал элимдин сыйлыгынан артык сыймык жок дейт. Мыкты класс жетекчи сыйлыгын да алган. Мугалим бул өтө түйшүктүү жана өтө жооптуу, ошол эле учурда ардактуу кесип эмеспи. Мугалимдик кесип бул кылымдар бою келаткан эскирбеген кесип. Мына ошол ардактуу кесипти аркалап келе жатканыма 8 жыл болду. Бул 8 жыл эми менин оюмча аз гана убакыт, бирок ошол аз убакыттын ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетише алдым. Ошол эле учурда өзүмө тажрыйба топтой алдым, көптөгөн тажрыйбалар топтой алдым. Тажрыйбалуу кесиптештерим менен иштешип келем.
Анан окуучуларга билим берүүдө көбүнчө чыгармачылык менен изденип, окутуудагы жаңы технологияларды колдонуп, интерактивдүү методдорду пайдаланып, сабагымды көрсөтмөлүү кылып өтүп келем. Болгон күч-аракетимди жумушума, ишиме жоопкерчилик менен мамиле жасайм. Болгону билимимди окуучуларга жеткиликтүү бергенге аракет кылып келем. Анан туура айтып атасыз, азыркы учурда көйгөйлүү маселелердин бири болуп калды. Ушул окуучулар көбүн эсе китеп окубай, көбүнчө мунун бирден бир себеби бул телефонго азгырылуу деп дагы билем. Мына окуучулар телефондогу жаман оюндарга азгырылып, көп убактыларынын баардыгын ошо телефонго арнап жатышат. Бирок биз муну көйгөй деп карабастан ошого аракет кылышыбыз керек, окуучуларды кызыктырышыбыз керек. Болгон биз мугалимбиз да. Келечекте Кыргызстанга бир татыктуу, компетенттүү окуучуну даярдап чыгарышыбыз керек жана аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Саламатсызбы? Келгиле анда балдар. Биз бүгүнкү сабагыбызда балдар. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай, астыңарда самолет турат. Биз ушул самолетко түшүп алып, биз дүйнө жүзүнө саякатка чыгабыз балдар. Башкача айтканда, материктерге, океандарга же болбосо жарым аралдарга саякатка барабыз. Өтүлгөн теманы кайталоо, шыктандыруу, сабакка максат коюу, жаңы теманы түшүндүрүү, бышыктоо, сабагыбызды жыйынтыктоо жана баалоо, анан үй тапшырма рефлексия менен биздин сабагыбыз жыйынтыкталат. Биз мындай татынакай филотка жана галстуктарды даярдап келдим. 3 түстөгү бүгүнкү сабакты 3 топко бөлүнөбүз. Силер ушул каалаган түстөгү пилоткаларыңарды алып самолеттон түшүп келесиңер. Жарым аралдар толуп болосуңар. Мынакей балдар, келгиле биз сабагыбыздын биринчи этабы болгон топторго бөлүүнүн этабын басып өттүк. Кимден алдык? Фатима. Экинчи топтун топ башчысы? Асылай. Топ башчыларды эмне себептен шайладык балдар? Анткени топ башчылары мага жардам берип турат. Алышыбыз керек. Демек, өз атыңардын баш тамгасы менен бир затты айтып алдым. Менин атым Рахмет, мен жаныма рюкзак алдым. Жакшы. Менин атым Нурболот, мен жаныма 3-чү этабы балоонун критерийлери менен таанышасыздар балдар. Балдар, силер 3 топко бөлүндүңөр, топ башчыларын шайлап бердиңер. Анда ошол топтогу упайларына жараша баа алат. Келгиле анда мындай кылабыз. Топ башчыларына кошумча дагы бир упай беребиз. Мен койт. Фатима, экинчи топтун топ башчысы Асылай, 3-чү топтун топ башчысы Гүлназ мага жардам берип, Нуру жер шаарына жылуулук берип турат экендигин мына могу сүрөттөн көрүп турасыздар. Келгиле. Эмне берилди эле балдар? Атласта отур. Атласта эмнелер түшүргөлү? Же болбосо? Кызыктарды, деңиздерди жана булуңдарды түшүргөлү. Жакшы. Мен бул мектепте география мугалими болуп 8 жылдан бери эмгектенип келем. Бүгүн мынакей бизде бул инновациялык мектептер арасында тажрыйба алмашуу максатында санарип билим берүү сапаттын кепилдиги аттуу семинар болуп өткөн. Бул семинарга мен ачык сабак даярдагам 6 класстар менен. Сабагыбыздын темасы бул океандагы кургактык болчу. Сабагымдын негизги максаты окуучуларга ушул океандагы кургактык жаңы тема боюнча толук маалымат берүү жана окуучуларды интерактивдүү методдорду пайдаланып, кызыктуу тапшырмаларды аткартып, окуучуларга терең билим берүү болчу. Буюрса бүгүнкү сабагым жогоруда эжелер сабакка катышкан мугалимдердин баардыгы анализ берип жатышат. Эң жогорку деңгээлде өттү, сабагың максатына жетти деп атышат. Эжелерге дагы ыраазычылык билдирем. Анан окуучулар тема боюнча эң негизгиси тема боюнча кенен маалымат алышты. Ошол тема боюнча берилген тапшырмалардын баарын жогорку деңгээлде аткарып жатышты. Ошондой эле сабагым бул
этаптарга бөлүштүрүлгөн. Ошол этаптардын баардыгын ирети менен басып өттүк. Ошентип сабагыбыз максатына жетти. Окуучулар болсо 6-класстын окуучулары негизинен бул карта менен план боюнча аябай деле көп иштешпейт, бирок бул менин окуучуларым карта менен жакшы иштей алыша тургандыгы мына бүгүнкү сабактан көрсөтүп беришти. Картадан океандагы кургактыктарды көрсөтүп берип атышты. Ошондой эле өтүлгөн тема боюнча деңиздерди, булуңдарды, кызыктарды жаңылбастан белгилеп көрсөтүп беришти. Эң сабактагы жетишкендигим ушул окуучуларым карта менен жогорку деңгээлде иштей алыша турганы болду. Бул айылга мектеп 1926 ачылып, район боюнча биринчи алгачкы ирет мектеби бар айылдардан болуп калган. 1932 мектеп курула баштап, 1935 бүткөн. Көксай, Тогуз булак, Мөлтөр, Дөңтала, Калкагар, Четинди, Алабаш айылдарынан барып окушкан. 1937 орто мектеп катары билим берүү тармагында өзгөчөлүккө ээ болгон. Ошол күндөн тарта талбай эмгектенген мугалимдер сапаттуу билим үчүн жан үрөп иштешет. Мектептин эмгек жамаатынын көпчүлүгү жаштар. Тумаева Нуриза Төлөсүнова алдыңкы мугалим. Бүгүнүн география жана мамлекеттик башкаруу факультетин бүтүргөн. Өз кесибин сүйгөн эжей кандай сынакка катышса да алдыңкы орунду ээлейт. Кошумча сабактарды өтүп, окуучуларын тегеректетип, көп убактысы мектепте болот. Жаз менен кошо жаздай ачылып, энелердин көңүлүндө гүл өсүп, асыл зат көрсөтүүсүнүн сыйлуу коноктору болуп бар болгула.